Hoş gelipsizler. Men bu kampaniyaga, Marine Kız kampaniyasına men densoluk üçün kelgenmin. Balamdын densoluk üçün kelgenmin. Men hiç kanday көптөгөн кампаниялардын дарыларын алып бергенмин, смарт ришти алып бергенмин, балама эмбейди алып бергенмин. Эч кандай результат болгон эмес. Мен ушундай чындап келгенде мен баламды жоготуп коем деген страхта жашап калганмын да. Менин балам 6 айынан баштап двусторонний пневмония болуп больницага түшкөн. Ошондон баштап бронхиальный астма болуп аябай катуу ооруп, жылына 2 жолу биз реанимацияга түшүбүз. Күнүн түнүндөсү уктап атканда дагы балам өзү туруп ордунан 3 мал небулайзер менен дем алчу. Задыхаясь этип калчу. Анан биз скорый чакырып, даже больницага ушу 5 мүнөттүк өмүрү калыптыр дегенге чейин барганбыз да. Анан мен ушул компаниянын жөн эле кичинекей эле буклети менен биринчи ушул Иркутскийге Кенже Аликеева келген да. Анан аны мен тааныбайм, көргөн да эмес. Мен бул компания жөнүндө менин эч кандай информация болгон эмес. Мен буклетти сиңдим, кичинекей буклетин алып барып эле, мен буклетти көргөндөн кийин японский фармакология дегенде мен басынды жана айтып кетти, витамин А+, Б+ту окуп эле мен ушундан балам жакшы болот. Мага ушул буклетти таркаткан ким деп Кенже Аликееванын алдына барып, ушул Кенже Аликеевадан витамин А+, Б+ту алып балама бердим. Балама бергенден кийин 10 күндөн кийин результат болду. Биз балам көзү 13 жыл бронхиальный астма менен күрөшүп келгенбиз. 10 күндөн кийин результат болуп, ошол эле жылы бизге балам 13 жашка чыккан болчу. Кичине эле таманынан сыз өткөндө эле уже ооруп, мурду куюлуп, дышать эте албай задыхаясь этип калчу. Анан мурдунан гайморити бар болчу, киста бар болчу. Операция кылабыз дегенде мен операцияга отказ кылып, ушул дарыларды бердим. Дары витамин А+, Б+ту мен 1 чайный ложкадан суга кошуп алып туруп, Аны мурдуна капайт еттим, Бны капайт этип атып, мурдунан кистасы, гайморити вообще түштү. Гнойлор түштү, аябайчы. Азыр балам аябай сонун. Ишенсеңиздер, 13 жыл мен баламдын бутундагы, колундагы тырнагын көргөн эмесмин. Тырнагын вообще алчу эмес. Сынып эле түшүп калчу. Чачы серий, бою кичинекей. Вообще мындай ылжыраган бала болчу. Мен бул баланы ушундай болуп, жакшынакай болуп өсөт деген жокмун. Азыр балам аябай сонун, 8-класста окуйт. Баягындай небулайзерлерди унуттук. Биз азыр данный время спирулин ичебиз. Спирулинаны аябай жакшы сүйүп, күйүп ичебиз. Семьям менен, бала чакам менен ичем. Ошентип эле мен баламдан результат алып эле спирулинаны балама кошулуп ичип атып эле өзүмдөн аябай сонун результат алдым. Өзүмдө